Бүгүн Кыргыз Республикасынын Жогорку сотунун төрайымынын орун басары Качыке Эсенкановдун жетекчилиги алдында Ысык Көл облусунун жергиликтүү сотторунун 2021 жылдын 1-жарым жылдагы ишмердүүлүгүнү жыйынтыктоочу кеңешме видео байланыш аркылуу өткөрүлдү. Иш-чарага Кыргыз Республикасынын Жогорку сотунун төрайымынын орун басары Нургүл Асанова, Жогорку соттун соттук тажрыйбаны жалпылоо, соттук статистиканы анализдөө жана пленумдун ишин камсыздоо бөлүмүнүн башчысы Адинахан Кадырова, Ысык Көл облустук сотунун төрагасынын орун басарлары Медер Жаныбеков, Алмазбек Апышев, Канат Аманов жана биринчи инстанция сотторунун төрагалары менен судьялары катышты. Кеңешменин жүрүшүндө облустук соттун төрагасынын орун басарлары ар бир судьянын сот адилеттүүлүгүн жүзөгө ашырууда иштерди кароо сапаты жана жүктөмдөрү боюнча маалымат менен тааныштырышты. Мындан тышкары апелляциялык инстанцияга даттанылган соттук актылардын бузулушу жана өзгөртүлүшү боюнча талкуулар жүргүзүлүп, биринчи инстанция сотторунун кетирген кемчиликтерине көңүл бурулду. Маалыматка ылайык, Ысык Көл облусунун биринчи инстанция соттору тарабынан жарым жыл ичинде жалпы 4821 иштер каралган. Ал эми апелляциялык инстанцияда жалпы 354 иш каралган.